Айрым адамдарыбыз саждага барганда Субхана Раббиял А'ла, Субхана Раббиял А'ла, Субхана Раббиял А'ла деп келген, сүннөттөгө келген зикирди айтып эле дуа кылбастан өтүп кетет экен. Тугандар, саждада дуа кылып калышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламда келген Абу Хурайрадан: "Акрабу ма якунул абду мин раббихи ва хува саджид, фа акфиру дуа" деп Муслимде келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан: кулдун Роббисине жакын болуп турган учуру саждада турган абалы. Ал жерде дуаны көп айткыла деген. Парс намаз, сүннөт намаз, нафил намаз, ошол жерлерде зикирди айткандан кийин, андан кийин дуа кылсак жакшы болот. Себеби дегенде адам баласынын Аллах Тааламга эң жакын болуп турган абалы. Адам сажда кылган учурда Аллах Таалага эң жакын абал экенин билдик. Чекеси жерге тийип, эң шарапаттуу жүзүн жерге сүрүп, Аллахка сажда кылып турушу кулчулуктун түпкүрүн билгиз турат тугандар. Кадам менен баскан жерге бетин коюп, сажда кылганда Аллахка жакын кез болот. Бул убакытта дуалар кабыл болууга чоң мүмкүнчүлүк. Мына ушул Субхана Раббиял А'ла, Субхана Раббиял А'ла, Субхана Раббиял А'ла деп 3 жолу айткандан кийин дуага өтөйлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген дуалардан. Муслимде келген хадисте айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам саждада эмне деп айтчу? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам саждада: "Аллахумма гфирли замби кулла диккаху ва жилла ва аввалаху ва ахира ва аланиятаху ва сирра". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген дуалар тугандар бардык жакшылыкты камтыйт, бардык жамандыктан сактанууга камтыйт. Кыска, бирок сиз айта турган көп нерсенин бардыгы кыска нерседе камтылган болот. Ошон үчүн мындай мүмкүнчүлүктөн, мындай жакшылыктан кур калбайлы. Саждада ушул дуаны дайым айтайлы тугандар. Субхана Раббиял А'ла деп 3 жолу айткандан кийин мунун маанисине: "О Роббим, сени мен бардык кемчиликтерден аруу таза деп улуктаймын" деп айткандан кийин, андан кийин ушул дуага өтөбүз. Аллахумма гфирли замби, Аллах менин күнөөмдү кечире көр. Куллаху, бардык күнөөлөрүмдү кечире көр. Диккаху, кичинесин дагы кечире көр. Ва жиллаху, көпчүлүгүн дагы кечире көр. Ва аввалаху, абалкысын дагы. Ва ахираху, аягын дагы, акыркысын дагы. Ва аланията, ашкересин дагы. Ва сирра, купуясын дагы деп. Карасаңыздар канча нерсени камтыган. Өткөндө айтып кеттик, Аллах Тааламдан кечирим сураганыбыз, Аллах Таалам кыямат кайымда бизди калайык калктын алдында шерменде кылбашы, жана ошол күнөөбүздүн артыбыздан жазалабашы, ошонун артынан тозокко кирип калбашыбыз, ошонун бардыгы кечирим деген келет. Бул дүйнөдө дагы шерменде кылып, ошол күнөөбүздүн артынан жаза тартпашыбыз, Аллахтын Тааламдын күнөөбүздүн кечиргени бул кыямат кайымда тозокко салып бизди жазалабашы. Бардык күнөөбүздү айтат. Дик куллаху, дик кичинесин дагы, көбүн дагы, абалкысын дагы, акыркысын дагы деп ашкере кылганыбыз дагы, жана сыр кылганыбыз дагы. Эл алдында жалгыз калганда күнөөбүз деп. Ошон үчүн тугандар, бул дуаны жаттап алыңыздар, башкаларга да жеткизиңиздер. Намаздарда сөзсүз саждадан кийин ушул дуаны айтып калганга үлгүрөйлү тугандар. Себеби жаңы жогоруда эле айтып кеткендей, биз сажда кылганда Аллах Тааламга эң жакын абал болуп турат экенбиз. Эң жакын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты, ошол кезде дуа кылгыла. Себеби адам баласы Кудайга эң жакын учуру бул сажда учуру. Бул деген сөз дуанын кабыл боло турганга мүмкүнчүлүк эң жеңил жолу, эң жакын абал ушул экен.